Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыктарын ишке ашыруунун негизинде Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги аткарып жаткан иштер боюнча маалымат. 2022 жылдын 1-январына карата социалдык жөлөк пулдардын өлчөмдөрү ар түрдүү категорияларга жараша 1000 сомдон 8000 сомго чейин жетти. Социалдык мекемелердеги жашоочулардын абалын жакшыртууга аракеттер көрүлө баштады. Министрликтин 16 социалдык стационардык мекемелериндеги 2715 адамдын тамактануу сапаты жогорулады. Бул Кыргыз Республикасынын президентинин социалдык чөйрөнүн айрым мекемелеринде тамактанууга чыгымдардын акчалай ченемдерин жогорулатуу жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашты. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн кызматтар күчөтүлүп жатат. Республика боюнча 199.100 ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген адам, анын ичинде 34.100-ü жаш балдар. Ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген бардык категориялардагы адамдар үчүн жашына карабай ассистент кызматы киргизилген. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бир нече киреше алып келүүчү долбоорлорду ишке ашырды. Мындай долбоорлор калкты жумуш менен камсыз кылууга жана калың катмарды жакырчылыктан чыгаруу максатын көздөйт. Муну менен катар турмуштук оор кырдаалдагы үй-бүлөлөрдү колдоонун жаңы механизмдери иштелип чыкты. Бул үчүн өлкөнүн ар аймагына министрликтин аймактык бөлүмдөрү ачылып, жеке жактар менен социалдык келишимдер түзүлүп, турмуштук оор кырдаалдан чыгарууга көмөктөшүүчү иштерди аткаруу процесстери жүрүп жатат. Министрлик жарандарды чет өлкөлөргө ишке орноштурууга көмөктөшүү пландарын этап менен ишке ашырууда. Ал үчүн атайын мамлекеттик кызматтар жанданып, жеке агенттиктер менен биргеликте мигранттарга чет жактарга мыйзамдуу иштеп келүүгө атайын шарттар түзүлүп жатат.